болду санайлы. Беш, тыбыш. Адам баласы өмүр өтөсүнө өрнөктүү өмүр кечирип чыксам деген үмүт тилек менен жашайт тура. Бирок тагдыр Алланын жазмышы ар кимге ар кандай насип буйрат окшобойбу? Байлык, бийлик, мансап деп оозуңду ачканча учуп кетер чымчыкпы? Айтор бүгүн бар да эртең жок. Эң башкысы ата бабалардан мурас болгон жерибиз бүтүн, элибиз эсен аман, ат көлүбүз эсен соо болсун деп айтылган сөздөр баарыбызга насип болуп, ынтымак ырашкерлик менен күн кечирсек болгону. Мына ушул өңдүү асыл ойлорду термеп, барга көппөй, жокко чөкпөй, жалаң илим билимден терең арыгын чаап, бала окутуп бак тегеп, мугалимдик кесиптин дыйканы, багбаны болгон Ачакеева Айтгүл Чундуковна бүтүндөй өмүрүн өзү сүйгөн окуучуларына арнап келет. Ал Жети Үз районунун Конкин атындагы мектептин мугалиме, берген билим тарбиясы жугумдуу. Ар улуттун балдарына кыргыз тилин үйрөтүп, улуттук аада салттарыбызды, маданиятыбызды баарын үйрөтөт. Көрсөтмөлүү сабак өтүп, бир берген сабагы экинчисине такыр окшошпойт. Жөнөкөй эле суу түтүктөрүнөн телефон ойлоп таап, кичинекейлердин акыл сезимин туура угуп, туура сүйлөөсүн калыптандыра билет. Кечээ эле мектеп босоосун аттаган бөбөктөр сулуу жазып, шар окуп, оюн эркин айтууга жарап калышты. Эртең дагы мындан да кызыктуу сабактар болот. Мындан да кызыктуу оюндарды ойнойбуз. Ошон үчүн сабактан калбай келебиз. Азыр үйлөрүңөргө кетелер, сабак бүттү. Жылдан жылга жыл өткөн сайын бул окуучулардын дагы аң сезими өрчүп, жаңы окутуунун жаңы технологияларын талап кылышат. Баягы кайталанма сабактардан бат чарчап калышат. Ошон үчүн азыр бул заманбап окутуунун технологияларын колдонуп, жаңы ыкмаларды күндө ар түрдүү кылып колдонуп турбасак, балдар өтө чарчап кетет. Эми азыр бизде эң көп ыкмалар өзгөчө болорки Юсайиттин келгиле окуйбуз долбоорунун да окуп калбадыкпы? Мына ошол долбоорда аябай эң кызыктуу, эң сонун долбоор болду. Балдар үчүн да, биз үчүн дагы эң көп жаңылыктарды алып кирдик, эң көп ыкмаларды үйрөндүк дегендей. Азыр эле өзүңүздөр көрдүңүздөр, Альпес абанан биз азыр окурмандын телефону деген ыкма менен окуттум. Бул телефон биринчи класстын окуучулары болгондуктан азыр тыгыштык кабыл алуу жөндөмүн өнүктүрүүгө абдан чоң жардам берип атат. Анан балдар абдан кызыгуу менен окуп атат да. Окуп телефон аркылуу эң биринчиден алар биринчи шыбыраганды үйрөнүшөт экен. Анан ошол тыгыштардын кандай аталышын, кандай угулуп атканын үйрөнүп изилдешет экен дагы. Анан тез окууга үйрөнүшөт экен. Ал эми ошол эле долбоордо эң эле көп ыкмалар көп. Биздин мектепте мугалимдер окушту, ал эми чоң класстын мугалимдери окубай калгандар бизден үйрөнүп, ошо биздин колдонгон ыкмаларды алып, сабактарында колдонуп атышат. Жалгыз эле бул башталгыч класстарда эмес, чоң класстардын окуучулары да абдан кызыгуу менен кабыл алып атышат ошол ыкмаларды. Бул жерде эң эле арзан эми бул биз буга чейин мындайды колдонгон эмеспиз. Мына ошол долбоордон үйрөнүп окугандан кийин колдондук. Чындыгында абдан кызыктуу экен. Балдар аябай ыңгайлуу болду. Анан эң эле арзан. Бул суу болгону гана суу түтүктөрүнөн телефон жасадык. Телефон жасап эле анан балдарга колдонуп жатабыз. Элибизде мындай кеп бар эмеспи? Тиги жашоодо эки нерсени, кесипти жана өмүрлүк жубайыңды туура тандашың керек дегенчи. Себеби бул эки нерсе сени өмүр бою, өмүрүңдүн акырына чейин коштоп жүрөт. Анан мен ойлойм, ушул экөөнү тең тандагандан жаңылган жокмун. Эң биринчиден мугалим болуш үчүн өзүнүн кесибин сүйүш керек. Жана кесиптен сырткары окуучуну сүйүш керек. Качан гана кесип менен окуучуну сүйгөн убакта гана эң мыкты мугалим боло аласың. Албетте, эми адам баласы деген напсизге тойбойт эмеспизби? Кээ бир учурда, көпчүлүк учурда ошол зарплатка карап, эмгек акысына карап кесип тандоо болуп калат да. Бирок эми өз кесибинен баар таап, өзүнүн кесибин ардактап сүйүп, элге кызмат кылып аткан адамдар бар. Булар албетте мугалимдер. Мен эмне демекмин? Мугалим өтө оор кесип. Башка кесиптердин ичинен кайсыл кесиптин ээси үйүнө барып кечинде да даярданат.
эч качан даярданбайт. Жалгыз эле мугалимдер мектептен кийин, жумуштан кийин үйүнө барып алып дагы кайра эртеңки сабакты ойлошот, эртеңки сабакты пландаштырышат, эртеңки сабагым ушунчалык эффективдүү, ийгиликтүү болсун деп аракеттенишет. Ошон үчүн мен ойлойм, бул мугалимдик кесип бир чети түйшүктүү, бир чети сыймыктуу деп ойлойм. Мугалимден билим алат. Эгерде мугалим болбогондо президент да, жанагы сот, прокурор жана башкалардын баары тең болмок эмес. Мен ошон үчүн ушул мугалимдик кесипти аябай ыйык кесип деп эсептейм. Жана ушул ыйык кесипти тандап алганыма эч качан өкүнбөйм. Тескерисинче мына ушул кесип менен сыймыктанам, мактанам деп айта алам. Айткүл балдарды боорукерликке, бири-бирине жардамдаш, карамдуу болууга да үйрөтөт. Орус, кыргыз тилдүү мектеп болгондуктан улам ата-энелердин талабы да кандай. Баарынын тилин таап, тентегин тескеп, жөнтөгүн жөлөп, энедей мамиле кылат. Чарчатпай эс алдырып, табышмак таап, жаңылмач айтып, окуучулар сабактын кандай башталып, кандай бүткөнүн байкабай деле карашат өңдө. Уйкусурап, ыкшоо тарткан бөбөк жок. Алтын балык кармап алып, кыялданып, тилегин айткандар карап туруп ичиң жылайт. Ананда ким күлүк деп жарыштырып, марага биринчи жеткендерине эрдемсеп, улам кол көтөрүп жооп берүүгө гана ашыккандар. Мына мугалимдин эмгегинин үзүрү. Айткүл жакында эле билим берүүнүн мыктысы төш белгисин алды. Энесинин этегинен чыгып чыкпай жатып, мындай сыйлык алгандар деле жок эместер. Бирок Айткүлгө эли журту мындай сыйлыкты алда качан эле берип коюшкан. Айткүл эже жөнүндө айта турган болсок, бул эжебиз көп жылдан бери эмгектенип келген эже. Мектеп боюнча стажы улуу эжелердин бири. Ошондой эле биз ардактаган, биз гана эмес, ушул айыл ардактаган бир топ мектептин ичинен бир топ бүтүрүүчүлөр бар. Ошол бүтүрүүчүлөр азыркы учурга чейин ушул Айткүл эженин эмгегин баалап, жаңы жыл болобу же мугалимдер күнү болобу сөзсүз түрдө ушул эжеге кезип кетелик, ушул биздин эжебиздин арты менен ушундай ийгиликтерге жеттик элек деп өзүнүн ийгиликтерин көрсөтүп, бир топ окуучуларыбыз келип ушул Айткүл эжеге ыраазычылыгын билдирип турат. Айткүл эже ушул мектепте жөн гана мугалим катары эмес, ушул жылга чейин ушул бул мектеп башталгыч мектеби болгондуктан башталгыч мектепти башкарып келген. Андан кийин ушул башталгыч мектепте завучтун ролун аткарып келген эжелердин бири. Азыркы күндө ушул Айткүл эжебиз менен биз ар дайым сыймыктанабыз. Эмгеги көп. Райондук, областтык семинарларды мыкты баада өткөрүп жүрөт. Насаатчылык иштерди жакшы алат. Ушул мектепке келген жаш мугалимдерге ар дайым өзүнүн эмгек жолун айтып берип, ушул өзүнүн эмгек жолундагы жетишкендиктери, кандай жетишкендиктерин методикалык, усулдук бирикме катарында мындай жакшы көрсөткүчтөрүн ар дайым эжелерге айтып келет да. Айткүл эже бүгүнкү күндө жакынкы эле аралыкта ушул билим берүүнүн мыктысы төш белгиси менен сыйланды. Учурдан колдонуп дабыр жолу ушул Айткүл эженин эмгегин баалап кеткендигине мамлекетке да ыраазычылык иретинде жана ошол Айткүл эженин өзүнүн эмгеги менен тапкан мыкты төш белгисин оттуктап кетмекчимин. Бул төш белгиге чындыгында Айткүл эже көп жылдык эмгеги менен балдарга көрсөтүп келген. Ар бир баланын индивидуалдык, мындай мисалы үчүн жетишкен балдарды өзүнчө бөлүп, жетише албай отурган балдарды өзүнчө бөлүп, керек болсо сабак учурунан өзүнчө калыптагы ошол балдарга көбүрөөк көңүл буруп эмгектенгенин мен ушул кийинки муундарга жаңы келген эже агайларга мындай пример катарында өтө айтып келмекчимин дагы. Биз Айткүл эженин эмгеги менен ар дайым сыймыктанып келебиз. Элибизде ушул Айткүл Чөндүкованга окшогон мугалимдер көп болсо, билим берүүгө кошкон салымы зор деп баалайт элем дагы. Биз чындыгында Айткүл эженин окуучуларына, Айткүл эже баштап келген, окутуп келген окуучуларга Айткүл эжеңердей мыкты мугалим болгула деп айтып кетмекчимин. Айткүл Чөндүковна бул мектепке негиз салуучу деп деле айтсак болот да. Анткени себеби башка жактан алып келген өзүнүн тажрыйбаларын ушул мектепке жайылтып, жаш муундарга көрсөтүп, жаш мугалимдерди тарбиялап ушул мектепке негиз салды да. Ош кесиптеш катары бул Айткүл Чөндүковнаны мен абдан чыгармачыл, мыкты мугалим деп эсептеймин. Бул наамды чыныгы наамды алды деп мен айта алам да. Бул мугалим менен мен абдан сыймыктанам.
аял зат катары чыгармачыл, жакшы эне, жакшы жубай, айылдагылардын асты үлгүлүү үй бүлө деп айта алам да. Анткени себеби мына 4 баланы тарбиялап келатат. 4 бала тең мыкты өнүккөн мыкты инсандарды тарбиялады өзүнүн балдарын. Ошондой эле жаш муундарды да, жакшы жаш муундарды, мыкты инсандарды тарбиялап келатат. Бул айылдын көпчүлүк жаштары ушул Айткүл Чындыковнанын балдары, окуткан балдары болуп эсептелет да. Мисалы үчүн башка жолдон кезигебизби ушундай сыймыктануу менен айтышат да. Анткени себеби мына моолну мен ушул Айткүл Чындыковнандан үйрөнгөм. Мына ушул эжей мени ушуга тарбиялаган деп сыймык менен айтышат. Кайда болсо ошол сөздөрү мен көп угам да. Мунусу чыпчын. Чынында Айткүл Чындыковна эң таланттуу, жөндөмдүү инсан, жакшы аял, жакшы эне, мыкты инсан. Мен ушул мектепке жаңы 2004-жылы киргенде ушул Айткүл Чындыковна менен устатым, насаатчым болгон. Айткүл Чындыковна мен көп нерселерди үйрөнгөм, өзүмө көп нерселерди алдым. Деги эле биз эле эмес, Айткүл Чындыковнанын Жети Көз районунун мугалимдери келип тажрыйба алганга баары талашып турушат, келип тажрыйбаларын алып турушат. Айткүл Чындыковнанын өзүнүн убактысын бөлүп, ушу бизге, мага көп тажрыйбаларды үйрөткөн, сабактардын үлгүлөрүн көп нерселерди билгизди мага. Себеби ушу Айткүл Чындыковна биз эле эмес, областтык билим берүү институтуна барып дагы мастер-класс өтүп берген. Айткүл Чындыковна жөнүндө айтып бүткүс көп нерселер бар. Ушул биздин мектепке көп нерселерди алып келген Айткүл Чындыковна. Ишине ийгилик, ден соолук, дагы көп нерселерди үйрөнө берем деп ойлойм Айткүл Чындыковнадан. Аталган мектепте 150 окуучуга 16 мугалим билим тарбия берет. Баркын билсең кыргыз тили улуу тил, башка тилден көркөм артык сулуу тил деп бадырайта жазышып, татыктуу тарбиялашат. Айткүл Чындыковна окуу бөлүмүнүн башчысы да болуп, көп жылдар иштеди. Шайлоо, референдум өткөрүүдө участкалык шайлоо комиссиясынын катчысы, төрайымы дагы болуп, акыйкат так иштеп, эл ишенимине арызып келет. Педагогикалык окуу жайын артыкчылык диплом менен аяктап, билимин андан ары жогорулаткан. Өзү эмгектенген мектептин пайдалуу түптөөчүлөрдүн бири. Башталгыч мектепти ачышып, жетекчи болгон учурларында күн тыным, түн уйкудан кетти. Акыры мектеп үзүрүн көрүп жатышат. Айткүл Ачекеева Тоңдун кызы тоолуктарча өсүп төрөлдү. Бардык ишке чыйрак, окуткан окуучуларын аш болумду тамак аш менен камсыз болушу керек деп ак эткенден так этип турат. Бир балага 62 граммда эмеле 62 грамм чийкисин салыш керек, бышкандан кийин 55 грамм чыгыш керек. Биз антип ар бирин майдалабай эле 4 баланыкы бир салабыз, ошондо 248 грамм. 248 грамм болду. Мына ушуну бышырабыз. Көпчүлүк учурларда бирге болобуз дегендей, аябай тыгыз байланыштабыз. Анткени мен медик болгондон кийин окуучуларга дайыма профилактикалык иштерди өткөзүп турам. Прививкаларды жасап турабыз. Анан мугалимдер менен тыгыз байланыштабыз. Анан бул Айткүл жөнүндө мен эмнелерди айткым келет. Бул Айткүлдү мен кандай билем? Бул Айткүл өзү абдан жакшы аял заты. Бул мээримдүү эне. Түбөлүк баягы жолдошунун сүйкүмдүү жары. Жакшынакай келинчек. Анан ишинде абдан тыкан, мен билгенден. Ар бир нерсени бетке айткан. Ушу мугалимдердин арасынан эң алдыңкы мугалимдердин бири деп билем мен. Тарбия жагынан, бардык жагынан. Анан эми бул айылда чогуу биз баягы жакшылыктарда чогуу болобуз. Өзүбүздүн чайыбыз бар дегендей. Ошондойлордо дайыма өзүнүн жакшы сапаттары менен көргөзө билген келин да. Мен билгенден. Айыл ичинде да кадыр баркка ээ, өзү жаш болсо дагы элдин сүйүкмөнчүлүгүнө татыган келин болуп эсептелет. Колунан көөрү төгүлөт. Бул келинди биз билгенибиз буреки аял затына ылайыктуу бул кол өнөрчүлүк эмгеги абдан жакшы өнүккөн да бул келиндик. Анан ишинде болсо абдан тыкан. Окуткан окуучулардын баарынан кандай жакшы окуучулар чыгып атат, ушунчалык тартиптүү. Баягы мектепке барганда баары класска киргенде билесиң да.
абдан тәртиптүү булардын классы. Айрыкча Айткүлдүкү. Баягы класска киргенде эле билесиң да, саламдашуудан башталат го ар бир нерсе. Абдан жакшынакай. Айткүл сүйгөнгө асыл жар, балдарынын алмончоктой энеси. 90 жашка чыккан кайненесинин ак батасын алып, ак досторконун жайып, келим кетимдүү. Ага тууган коңшу колоңдор менен алакасы жакшы. Айылда үлгү тутарлык үй бүлөлөрдөн бардык эле аязатына мүнөздүү боло бербеген узчулук менен да алектенет. Көз жоосун алган курак буюмтайымдары, төшөнчөлөрү тирелип жыйылган. Жылуу бут кийимдерди да тигет. Гүл өстүрүп, айлана тегерегин көккө бөлөп, айтор, короо жайдагы иштерден деле сырт калбайт. Жумуштан кийинки убакта, бош убактымда, каникул учурларында кырмайм. Кырмап мындайларды неберелериме тигип берем. Ашканын сатып да ийем. Баягы бул нерсенин баарын тең мугалимдердин айлыгы аз убакта баарын үйрөнүүгө туура келди. Үйрөнүп алгам. Ошо илгертен бери эле бош убакытта жөн отурбастан ушундай жумуштарды кылабыз. Курак курайм, анча-мынча. Аялга кандай жумуштар тиешелүү болсо ошонун баарын жасаганга аракет кылабыз. Кээ бир учурларда мына буларга кардарлар заказ берип калат. Заказ берип калган убакта да аларга тигип берип калам, бош убактым болуп калса. Деген жакшы да гүлдүн түрүн өстүрөм деп. Гүл деген жакшы нерсе да. Гүлдөрдүн монтип көп түрлөрүн өстүрөм. Гүлгө өзүм абдан кызыгам. Кызыгып гүлдүн көп түрлөрүн алып келип өстүрүүгө аракет кылам. Дайыма өз убагында сугарып, өз убагында буларга да гүлдөргө да абдан кароо керек да. Көңүл буруп, кээ бир гүлдөргө тынчтыкты сүйөт дегендей, кээ бир гүлдөр күндү сүйөт, кээ бир гүлдөр көлөкөнү сүйөт. Ошол ар бир гүлдүн өзүнүн сырларына жараша мамиле кылып өстүрүүгө аракет кылам. Тимур, Айткүл, тапкан эмгегиңер кут болсун, аманчылыгар болсун, ден соолугуңар болсун. Ошону үзүрүңөр аман болгула, дениңер сак болсун. Балачак эми аз күндө балдарың чоңойду. Келиндүү бол, неберелүү бол, чөбөрөлүү бол. Жашооң жакшы өтө берсин. Иштесең иштейсиң дейт. Иштеген үчүн ушунча оокат таап атасың. Бала чака багып атасың. Балдар аз келген мени кошуп агат бол. Бакпай калган жери жок. 2 күнү келбей калса Темур десем чагып жетип барат. Кудай куткузсун. Өнүбөс. Өзүң менен өзүң көбөйүп аман бол айланайын. Кудай таалам буйурса, кайным Тимур менен Айткүл келиним буйурса ушундай жакшы заманда жакшы үй бүлө курушуп, жакшы заманда жашап жатышат. Ушул Конкүн айылындагы белдүү үй бүлөлөрдүн бири десем жаңылышпайм. Ушул айылга үйлөнүп, ушул Конкүн айылында жашап эмгектенип калышты. Бул үй бүлө жездеси катары мен Тимур менен Айткүлдүн үй бүлөсү ушундай эмгекчил, ынтымактуу. Ошо айыл жеринде айылга, ушул Ырдык айыл аймагынын территориясындагы айылга ошондой эле мына районго төбөсү көрүнгөн үй бүлөлөрдөн ынтымактуу үй бүлөлөрдөн деп эсептейм. Ошондой эле Айткүл келиним дагы 32 жылдан бери ошо билим берүү тармагында эмгектенип келатат. Мен дагы ушул 40 жылга жакындап баратат ошо билим берүү тармагында иштейм. Балтабай айылында жашайм. Ошо көп жылдардан бери ушул Айткүл бизге ушу келин болуп келгенден бери ушу мектебибизде ушу жакын, ушу мектепте ушу айылыбыз жакын болот. Дайыма
көп жолууга туура келет. Анан билим берүү тармагында чогуу эмгектенгендиктен ошо кошуна мектептерде башында ушу мен да ошол окуу бөлүмүнүн башчысы болуп, бул Айткүл келиним дагы ушу Конкино мектебинде окуу бөлүмүнүн башчысы, мектеп башчысы болуп эмгектенип келүүдөбүз. Дайыма ошо ар кандай райондук, областтык семинарларда, окууларда ушундай жолугушуп, ошо иш тажрыйбабызды бөлүшүп турабыз. Айткүл дагы ушул көп жылдардан бери билим берүү тармагында ошо белсемдүү чыгармачылык менен эмгектенип келе жатат. Дайыма ушул окуу тарбия процессин жакшыртууда алдыңкы педагогикалык ыкмаларды пайдаланып, инновациялык ыкмаларды пайдаланып ушундай окуучуларга билимин берип келип атат. Ошого мен да күбө болуп жүрөм. Ошо райондун деңгээлинде, областтык деңгээлинде ушу Айткүл дагы ошо мектеп жетекчилиги менен бирдикте ушундай жакшы семинарларды, педагогикалык окууларды өткөрүп келүүдө. Ошондой эле бул Айткүл жеке эле ушул мугалим билим берүү тармагы менен дале эмгектенбестен ошо мамлекетибиздеги жүрүп жаткан ошо мамлекетибиздин саясатындагы мынау саясий компаниялар болобу, мисалы шайлоо процесстерине, референдум өткөрүлгөн референдумдарда ишылып, айылда болобу, райондук деңгээлде болобу, областтык деңгээлдеги ар кандай жыйындарда өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, өзүнүн уюштуруучулугун көрсөтүп келатат. Мектеп жетекчилиги, ошол райондук билим берүү жетекчилиги ушул Айткүлдүн ушундай чыгармачылык эмгегин баалап, жакында ушу Айткүл билим берүүнүн мыктысы деген наамга жетишип отурат. Ушу Айткүлгө ушу Тимур экөөнө, кайыным Тимур экөөнө кааларым мындан да чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Ушундай айыл ичинде ушундай 4 баланы багып чоңойтуп, мына мисалы кыздарын узатып, балдары жогорку окуу жайында окуп атышат. Ушундай дагы мындан ары да чыгармачылык ийгиликтерди каалайм, бакубат жашоо каалайм. Иштеринде ийгилик болсун, үй бүлөлүк бакыт болсун, ынтымак болсун. Эми бул Айткүл экөөбүз 90-жылы баш коштук февраль айында. Ошол күндөн бери ушул мугалимдик кесибин ошо 90-жылы бүткөн. Ошондон бери иштеп келатат үзгүлтүксүз. Экөөбүздүн эми ортобузда ынтымагыбызды эл билет, эл сыйлайт. Кудайга шүгүр. Семмендешпей келатабыз. Балдарды 4 баланы тарбияладык. Окуп чокушту. Ошол ишинде ийгилик дагы эле. Бул экөөбүз эми Караколдон бир агам эле келди. Ушинтип момундай Тайкеңдин үйүндө бир кыз бар экен, тоңдук кыз экен. Анан ошондон барып эле таанышып калдык. Ошол күндөн баштап бир жумача тааныштык да, ошо менен үйлөнүп алдык. Бир эле жума болду ортобуз. 2 жолу, 3 жолу кезигиштик, анан эле ала качып алдык. Эми илгерки заманда ошондой болчу да, ала качып алышмай болчу да. Анан ошол ала качып алдык. Кудайга шүгүр, ошондон бери жакшынакай жашап келатабыз. 4 баланын ата энеси болдук. Ишинде ийгилик.
Айланайын эл жұрт, аға туған, келінімден алған ызначағы құт болсын, ошонun үзірін көрсін, өмірі болсын, бала шақасымен аман болсын, емгек италаға кетпей, жанын жаңғырып, жан башын таш құрып, чұрқап жүріп тапқан емгегі құт болсын, өссін, келешекте ел жұрт аман болсын, елдің тілегі қабыл болсын, емне сөз айтса бардығы қабыл болсын, балам бақтылы болсын, ушунча даражаға жеткирген өкмөткө да разыбыз. Айланайын, Кудай кут кылсын, омейин, өмүрүн берсин. Кудай айланайын, чала сөйлөсөм кечирип койгула. мыкты. Айткүлдү өмүрлүк жолдошу Тимур бүргөрүп эле жактырып ала качып алган. Кыз ала качуу кылмыш делбей, салт катары бааланып турган мезгил болчу. Эми мына очу урбачар ынтымактуу үй бүлө. 2 уул 2 кызды тарбиялап өстүрүштү. Мерими башкы эсепчилик кызматта. Гүлжамалы да эл жүгүн аркалап, энеден кийим калбаган кыздар. Аргени 2 курстун студенти, болочок тиш доктор. Кантемир да студент, бактылуу таята тайыне бошту. Өмүрү өрнөк адамдардын катарын толукташып, ынтымак деген чоң айылдын ээлери. Анандагы Айткүлдүн өзгөчөлүгү улуттук тамак ашты унутта калтырбай жасап келет. Сары майда апаларыбыз карынга мөөнгө куюп келсе, Айткүл койдун жумуруна куюп, кооздоп, өрдөк кылып тартуулайт. Мына ушул өңдө асылзат айымдар, калкыбыз кадырлаган кыздар.